Assalamu алейкум, урматтуу Бага Сур Кыргызстан каналы көрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен. Шамал сайдагы жердебиз. Тагырагы Нурбеков Артык акемдин пияз тиккен таласындабыз. Бул пияздар август пиязы деп айтылат, бирок сентябрь айында тигилген. Кол менен кадимкидей чачылган, суу коюлуп күзүндө чыгарылып коюлган пияз. Азыр ошол пияз жөнүндө кантип багып атат, кантип карап атат Артык акемден кеңеш алабыз. Ассаламу алейкум, Артык аке. Ушул пияз жөнүндө айтып берсеңиз, не деген сорт? Качан тигилди эле? Бул пияз ушу сентябрдын 15-теринде себилген пияз. Кол менен эле чачканбыз, кадимгидей эч кандай техника деле колдонбогонбуз. Анан бул Манас 1000 деген урук. Манас 1000 деген урук, Анан ушу сентябрдын 15-теринде септик. 15 күн суу койдум. 15 күн дегенде ушундай болуп, тегиз болуп чыкты. Айрым жерлери коюураак, кичине коюураак. Эми аны жуулуп суйрутуп койсо да болот дешет. Анан эми көрөбүз. Мурун эккендерди көрүп жүргөм, бирок өзүм экчи эмесмин пияз. Биринчи жолу эгип атабыз, ушундай адырдын түйүндө мына. Дарыя жеке жакын 500 метр. Кайрак жерде, бул жерде мотор менен суугарылат. Мотор менен суу чыгарылып, кайракы жерге эгилген. Пиязды биринчи жолу тигип атасыз. Биринчи жолу эгилип атат ушул жерге. Кандай азык бердиңиз буларга? Булга эми пиязды себерден алдын жана көк дары деп коет. Ошо көк дарыдан гектарына 200 килограммдан көк дары бердиңиз, амафос. Сеип туруп, амафос дарыны сеип, анан аркасынан пиязды сеип, анан тракторда жөөк тартып туруп, анан суу коюп койдук. Ошондой болуп чыкты. Анан булар жазкы чөптөр, шоро, мыногулар чытырда, бул жазкы чөптөр. Булар эми өлүп калат чынында суугуруп. Анан кийинки чыккан чөптөрдү анан өзүнүн дарыларын оток кылабыз, Кудай кааласа. Кол менен да отойбуз. Себеби мен ушу пияз эккендерге жолугуп көрдүм. Чоң чөптөрүн кол менен отойбуз. Анан анча-мынчасында өзүнүн ушундай дарысы бар. Химиялык дарылары бар экен, чөп өлтүрө турган. Ошолорду сепсе анан пияз калат. Азыр пияз түп алып калды, көрсөтүңүзчү бир. Азыр эми пияздар эми булар азыр түп алып элек, анан азыр жерде тоң жок да тура. Жерде тоң жок да азыр. Азыр мындай болуп турат. Мындай болуп калды уже. Пияз шу көрүнүштө. Бул эгер түйүнө тоголок болуп пияз алып кетсе, ал кийин жазда ал урук алып кетет дешет. Өзү негизи ушундай болуш керек экен да. Мен эми интернеттерден көрөм, пияз эккендерге жолугам. Куду ушундай болуп турса, эми жазында Кудай кааласа июнь айынын ичинде бул тегиз бушат экен. Мынага суу курганбы баштарынан мынакей? Бул өзү бул бардыгы пияз суу куруп мыноголордун кайра мынол жагынан жаңы чыгарат экен да бул. Жаңы чыгарат. Тамыр өлбөсө болду да. Бул да бизде азыр катуу суук болбой жатат. Эгер катуу суук болсо бул тегиз эле өлүп мындай суу куруп. Анан кайра бул дүмүрү, тамыры калгандан кийин кайра жазда башка чыгарат экен да бул. Ошо мен пиязчылардан сүйлөшсөм, тегиз эле суу курат экен. Катуу суук болгон. Азыр биз жерде тоң жок да. Тоң жок, суук жок да. Суук жок да. Бизде мындай көчөт кылып койсо да болот экен буларны. Азыр ушуну көчөт кылып койсоңор, көчөт кылып отургузуп койсо, ошо менен кайра өсө берет кадимгидей. Тамыры бар да бул. Ушул жерге канча расход кетти ушуга чейин? Эми бул жерге гектарына 17 килограммга чейин пияз себишет экен, кол менен сепкенде. Анан техника менен сепкенде сялкалы менен аз кетет дешет. Анан биздики ошо гектарына канчадан алдыңыз уругун? Уруктун килограммын ошондо 1 гектарга 60 000 сомдук урук кетет экен. 60 000 сом урук кетти. 1 гектарга 60 000 сомдук. Жалпы канча каражат кетти ушул жерге? Жалпысын алганда эми жер айдоо, пияз, урук, дарысы менен. Дарысы, анан буга сууну койгон электр энергия менен ошондо аяк-баяк асуучу турушунда 110 000дей расход кетти. 110 000дей кетти. Дагы канча кетет дагы? Дагы канча дары бересиз? Дагы булга али бунун ар бир суу сайын өзүнүн удобрениялары бар экен. Мочавына берилет экен. Удобрениялар дагы берилет го. Бышкынчакта дагы бир 4 жолу дары берилет экен деп. Ошентип айтышты, анан дагы көрөбүз. Бышкынчакта дагы бир бар го бир. Түзгеле расход болот. Ал бул бышкандан кийин дагы буну адамдарды алып келип, жуулдуруп, анын башын кестирип, анан аны каптап, майдасын кошпостон сеткадан өткүзүп,
чоңун каптап ага чейин да мунун расходу бар, бар. Мунун расходу өзү деле ошо бир 250 миңге барып жыгылат экен. Гектарын эсептеп көрдүк. 250 миң гектарына расход бар экен. Азыр бул жерден канча тонна примерно план кылып күтүп атасыз? Эми Кудайдын бергени, Кудайдын бергени, буйруса биз ошо ойлоп атабыз, ошо гектарына 60 тонна, 50-60 тоннага чейин алабыз деп болжолдоп атабыз. Ооба, биринчи жолкуга 50-60. Ооба, эми биздин болжолубуз, эми Кудай берип жакшы карап, удобрениясын убагында берип калса, гектарына 100 тоннага чейин алгандар бар экен. Ооба. Аны интернетте каалаган учурда ачып көрсөң болот. Ооба. 100 тонна, 150 тоннага чейин алган бар экен Өзбекстандан. Бирөөнү көрдүм. Ал 150 тонна деген ал биз үчүн өтө көп. Ооба. Бизге ошо 50-60 тонна болсо, ошол биздин болжолубуз. Ооба. Эми караштан убагында удобрениясын берип, убагында суун коюп караса, ооба. Ошол жер ушул жер. Бизде деле ошо 100 тоннадан бериш керек. Илгери Союз малында ошо илгери 87-90 жылдарга чейин ушул жерлерде корейстер пияз эккен экен. Корейстер пияз эккен бияга. Бардыгына корейстер пияз эгип, ошо гектарына 100 тоннадан алышкан экен. Аны ушул көргөн атам, апамдар айтышат. Артыкка дагы бир суроо. Буягыңыз жакшы өсүптүр, буяк кеч тигилди, эмнеге буякта пияз тала экен го? Бул дагы пияз тала. Бул bundan keyinçerek egilген. Бирок бул деле мындайраак сәл майдараак пияздар. Бирок булар деле кадимгидей мына түбү алып, тамыры алып, ушундай болуп калган пияз. Бул жерлерде деле бүт ошол пияздар мынакей тегиз. Болгону ошо будан 20 күн кийин себилген пияз. Бу дагы биз үчүн эксперимент. Бул да эксперимент. Бул 20 күн мурун эгилгени, бул 20 күн кийин эгилген пияз. Бул түбү кичинекейраак. Бирок бунун уругу бөлөк. Бул ошо кайсы жактын уругу экенин билбедим, бирок Жалал Абад тараптан келди. Сивиф деген урук болот экен ушундай. Сивиф деп коет экен. Анан көрөбүз буну. Бул уруктагы жакшы уруктардан экен. Ошондон алып септик. Эми буйруса бу деле жакшы чыкты. Болгону мындай майдараак да, кечирээк себилген үчүн майдараак болду. Өлбөстөн жаска чыгып кетсе тамыр алып. Бу деле ушундан кем калышпаган пияз болот деп ойлойбуз. Бул жагы да өзү 1 гектар, бул жагы 1 гектар. Калий себестерби, сеппештерби азыктардан? Калий сепсе болот. Жаңбырдын, кардын алдынан бир сере калий берип койсо болот. Анан бирок бул жер пияз көп жылдан бери пияз эгилбеген жер үчүн жер өзү да күчтүү. Азыр жер күчтүү да. Жер күчтүү. Бул жерде өзү бир 20 жылдан бери пияз эгилбеген жер да. Ошондо болжолдойбуз. Анан өзү деле жер күчтүү. Бул жерде эми основной камыш бар, эми камышты отоп дарылап койсок, анан андай деле өтө жаман чөптөр жок да. Негизи мына жашыл болгон чөптөрдүн баардыгы эле жазгы чөп. Бул жерде эч чөп деле болбогон. Кийин чыкты, суу койгондон кийин. Бул эми Кудай кааласа жазында бул чытыр чөптөр чыкпайт. Себеби чыгып мына куурап бүтөт. Уругу бышкан жок да, түшкөн жок. Саргайган агала болгондор булар ошо камыштар. А мына соксойгон булар шоролор. Шорону өзүңөр билесиздер, булар жазгы чөп болуп эсептелет. Бул шорону бир жуулгандан кийин бул кийин чыкпайт. Бир куураса деле бул шоро чыкпайт. Артык ишиңизге ийгилик. Кудайым берекесин берсин. Тынч аман болуңуз. Рахмат.